Рахмат, Жамиля Қуанышбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү. Ким жооп берет, айтып калчы. Бүгүнкү күндө чындыгында налоговый инспекция ушунун бардыгына киргизгени даярбы? Киргизип атат. Бүгүн чындыгында биздин налог төлөөчү ишкерлерибизден көп мындай наразычылыктар болуп атат да, туулуп атат. Айтып атышат. Бүгүнкү күндө серверлер начар, ошо единый система жакшы иштебей атат депчи. Ошого кандай жооп бересиңер? Бактык Үсенович, негизи жаңы реформа киргенден кийин ана всегда болезненная. Бирок ишти токтотпошубуз керек. Буга байланыштуу азыр республикалык бюджеттен жетиштүү каражат салык кызматына бөлүндү. Серверлерди жаңыртканга, программа обеспечениянын жаңы иштеп чыгып, ошолорду модернизация кылганга, андан тышкары ККМ аппараттарды да жаңы сатып алып, ошолорду элге таратып бергенге. Ошон үчүн азыр ушул салык кодексин колдоп берсеңиздер, 1 жылдык жанагы штрафтар боюнча отсрочканы, бирок киргизүү иштерин токтотпойбуз. Ошол эле модернизацияны жыл ичинде толугу менен иштеп чыгып, ошон үчүн 1 январга чейин эгерде мүмкүнчүлүк болсо, анда 1 январдан баштап уже полный эметип чыгабыз да. Акча каражат жетиштүү, акча каражаттардын баары каралган. Быйыл ушул салык инспекциясына модернизацияга жана жаңы программалык обеспеченияны толугу менен иштеп чыкканга. Ошол иштердин баарын параллельно жүргүзөбүз. Рахмат, мен ушул эми өзүңүздөр билесиздер. Алтынбек мырза жакшы билет өзүнүн бүт баягы кесиптештеринчи. Кайсы жерге барбасын жулуп чыгайын дейт да. Анан наразычылыктар туулат да, туурабы? Ошондуктан бул биздин ишкерлерди жакшынакай кылып караштырып койгула. Эмне дегенде өзүңөр да мына жаңы киргизип атасыңар, өзүңөр кемчиликтериңиздерди айтып атасыздар, туурабы? Ошо кесиптештерди дагы кичине карап, ошолорго жардам берип койгула. Адылбек Алешевич, эсиңизде болсо, сиз ошондо министр финанс беле жаңы распределение болуп атканда, бөлүштүрүү болуп атканда, 16-17 жылы подоходный налог и НСП боюнча. Подоходный налог 100% местный бюджетке калат деп чечкенбиз. НСП бара-бара жок кылабыз дегенбиз. Ошол саясат эмне болду? Бактык Үсенович, НСП бара-бара жок кылабыз деген саясат болгон эмес. Сатуудан алган салык подоходныйдан 2 эсе аз көлөмү аз болчу да, биз ошондо жергиликтүү бюджеттерге колдоо катары бул республикалык салык болсо дагы толук аларга бергенбиз да. НСПны толук жокко кылабыз деген. Адылбек Алешевич, мына ушул маселенин өзөгү ошондо жатат. Ошондо мен көтөргөм лично. Ушу НСП налогун кандай кыласыңар десе, бара-бара бунун баардыгын жок кылабыз деп мына өзүңөр айткансыңар. Сиз айттыңыз беле билбейм, бирок ошо финансы министри болуп туруп, мен андай сөздү мен сизге айтып атпайм, ушул сөз болгон. Мына азыр силер НСПны дагы көбөйтүп атасыңар. То есть баягы көбөйткөн жоксуңар, башка баягы безналичный расчеттин баарын өткүзүп атасыңар, ошонгочу. Мына азыр подоходный налогунун көлөмү канча? Канча болуп кетти? Салык Ставка или... Жок, көлөмү канча топтоп атасыңар? Түшкөн соң. Быйылкы жылга 17 миллиардтан ашык. НСПны канча топтойсуңар быйыл жылы? налог с продаж. Налог с продаж 23 жылга биз 17 миллиардтан ашык. Канча? 17 миллиардтан ашык планга койдук. 17, 24 жылга канча деп атасыңар? Божомол бар да. Жок, 24 бул жыл чыгы элек. Күзүндө. Дагы болсо дагычы местный бюджет алдап атасыңар да силерчи. Караштыргыла жакшылап. Бирокчу мына НСП деген налогтучу бара-бара жок кылышыбыз керек. Бактык Үсенович, мен да айтып коеюн, налог с продажды бара-бара жок кылабыз деген саясат эч качан жүргөн эмес. Силер айтасыңар, кайтасыңар да сөзүңөрдөнчү. Мен айтып атканда мен өзүм көтөргөм. Мен өзөгүн бекер айткан жокмун мунунчу. Кайчан чыккан депчи. Бактык Үсенович, на сегодняшний день политика у нас идет наоборот, чтобы НДС уже тихо-тихо ушел, НДС-ти жок кылгангачы.
НСП, наоборот, будем наращивать в будущем. Поэтому политика уже будет по снижению НДС и увеличению ставки НСП. Почему? Потому что НДС коррупционный налог болып кетіп атты. Түшүнүктүү башка багыт алып алыпсыңар да эмечи. Мейли, мен колдойм силердичи. Бирок өзүңөрдүн саясатыңарды өзүңөр жакшынакай жүргүзгүлө дагычы бизди алдабагыла да. Боло тургандай, болбой турган депчи. Кудай буйрса, силердин биздин налоговый кодексти баарын колдоп беребиз. Рахмат чоң.